Москва шаарынын тургундары. Сиздерге Казакстан чек арага, границага чыкты кирди кызматын сунуштайбыз. Сиздер үчүн ыңгайлуу жана жогорку комфорттогу унаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок, границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. +7 926 125 0303. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Бүгүн 20 август. Мындан 2 күн мурда Кыргыз коммерциялык банк менин үстүмөн жазган арызын кайтарып алган. Анын себеби биз ошол тиешелүү адамдар менен жолуктук, маселени өз ара ооз эки чечкенге аракет кылдык. Алдын ала айтып коеюн, бул жерде 1 сом акчадагы алыш бериш болгон жок. Андай болбойт. Бул нерсеге ал тараптагы толугу менен кошулат. Мен соцсуз тармакка жүктөгөн видеолордун себептерин айтып бердим аларга. Алар акчанын жоголуп кетүүсү, түшпөй калуусуна бир канча мисалдарды келтиришти. Мисалы терминалдардан болуп калат, банктардан болуп калат, акча кээ бир учурда возврат болуп кеткен учурлардагы акчалар түшпөй калат. Ушул сыяктуу бир онлайн играларга уланып калган учурларда автоматтык түрдө алына берет деп бир канча мисалдарды келтирип беришти. Бул нерсенин дагы өзүнүн чындыгы бар. Туура терминалдардан кээ бир учурда түшпөй калат, оюн зокторго уланып калат. Биз бул банктан биздин короткон ар бир акчабызга чейин 1 сомго чейин 10 сом болсо да 20 сом болсо дагы биздин историябызга акчанын отчетун калтырып туруусун сурандык. Мисалы карточкадан иштетилген акчалардын кээ бирлери историяга түшпөй калган учурлар болот. Мен аны өздөрүнө да көрсөтүп бердим. Булар түшүнгөнгө аракет кылышты. Мен ойлойм, учурда эми банк өзүнүн ишмердүүлүгүн жакшыртуу боюнча чараларды көрүп жатат деген терең ишеничтебиз. Бул маселени сотко жеткирбей, соттун чечими ар кандай болуп кетиши мүмкүн да. Сотко жеткирбей чечилгенине терең ыраазычылык билдирем ал тарапка. Эми мындан ары, урматтуу достор, мен сиздерге эч бир банкты сунуштай албайм. Себеп дегенде, бир банктын атын айтып койсок, азыр бул атайын жасалган жумуш катары, атайын жасалган бир процесс катары жаман күмөндөн алыс болушубуз керек. Ошол үчүн ар бириңиздер өзүңүздөр ишенген банкка, мисалы өзүңө сак болкон уур тутпа дейт. Өзүңүздөр ишенген, өзүңүздөр колдонуп жүргөн банктарга акчаңыздарды сактасаңыздар болот. Бул эми ар бир адамдын өз эрки. 21 августта боло турган сотко келем, колдоп беребиз деп мени жалгыз калтырбай телефонго жазып, чалып сурап турган бир туугандар, сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Мени жалгыз калтырган жоксуздар, сиздерге чоң рахмат, терең ыраазычылык билдирем. Барыңыздарга ассаламу алейкум.